Мамлекетибизде болгондо да Ысык көлдө жакында көчмөндөр оюнун өткөргөн атабыз. Ошол эле кете ШУКУ мамлекеттеринин ассамблеясы да ушул өтө турган болуп атат. Ошого да катайын көп өлкөлөрдөн чакырылды. Болгондо дагы ири мамлекеттердин жетекчилери келип атат. Мунун өзү эмне десек болот? Биринчиден биздин кичинекей кыргыз мамлекетинин кадыр баркын жогорулаган деп түшүнсөк болот. Кадыр баркын жогорулаганын. Тем более ага биздин мамлекеттин баш төрагалык кылат. Экинчиден буга чейин биздин кыргыз мамлекетин мынчалык чоң державалар эмес, чет элдик башка майда мамлекеттердер тааныган эмес. Мына ар кандай мына иш-чаралар өтүп атат, жанагы көлдүн бетинде кайыктар сүзүп жарыштарды өткөрүү, мына ШУКУнун ассамблеясынын чөйрөдө өтүшү, мунун баардыгы кыргыз мамлекетине зыяны жок. Пайда алып келет, аброй алып келет. Ошондой эле экономикалык жагынан деле зыяны жок. Канчалык туристтер келсе, канчалык башкалар келсе, чөнтөгүндөгү тыйынын бир кыздын кыргыз мамлекетине таштап кетет. Анан муну жыйындын бизде өтүшү бул айрыкча белгилей турган нерсе. Бардык эле мамлекеттерде мындай болуп, этибарга алып, тең ата алып, аларды тоготуп келе бербейт. Кыргыз мамлекетин тоготуп, тең ата келип, ошолор менен тең ата сүйлөшүп, биздин мамлекет башчылары болгон маселелердин баардыгын ачык айтып, экономикалык маселе болобу, саясий маселе болобу, маданий маселе болобу, ар кандай маселелер боюнча ачык айрым сүйлөшүп, ошону менен катар эле баягы инвестиция, мамлекетке инвестиция тартуу, мамлекеттин кайсы тармагы акча баткан болсо, ошол тармагын жогору көтөрүүгө аракет жасоо деген иштер жүрүп атат. Буга сыймыктансак болот. Эми биз азыр эмне демекчибиз? Азыр биз ушул биздин мамлекетте өтө турган 1 сентябрдан 31 августтан 6 сентябрга чейин өтө турган иш-чараларды ынтымактыкта, биргеликте бир жеңден кол чыгарып, бир түйүндөн муштум чыгарып ушуларды өткөрүп алсак, биздин абийибиз мындан ары да жогорулайт да. Ошон үчүн тынчтык болуш керек, тартип болуш керек. Биз өзүбүздүн ким экенибизди дүйнөлүк державалардын алдында маданиятыбызды, культурабызды, жетишкенибизди, билим деңгээлибиздин баардыгын көрсөтүп калышыбыз керек да. Ушул өтө чоң нерсе. Бишкек шаарынын мэринин, ошол эле чүй областынын администрацияларынын ошол мезгилдерде шаардыктарды дачаңарга, шаардын четине эс алууга чыгып тургула деген сөзү бул жамандык эмес. Бул өзүңөрдү жакшы жагынан, маданияттуулук жагынан көрсөткүлө, элде тартип сакталсын, талпа болбосун, ызы-чуу болбосун деген сөз. Аны эч кандай тескери жагына айтып түшүндүрбөш керек. Бул жөн эле абоктумен үй бүлөдө эле балдарын тартып сактагыла дегендей эле сөз бул. Тартып сактаса, демек кийин ушулар бүткөндөн дагы ошо жердеги мамлекеттин башчылары, келген туристтер, келген катышуучулар айтып кетет. Кыргызстан деген мамлекет бар экен. Калкын саны аз болгону менен маданияттуу экен, билимдүү экен, меймандос экен. Өзүнүн коомдук жайда, кайсыл жерде кандай алып жүрүшүн жогорку маданиятын көрсөттү бизге деп мактап кетет. Анын эч кандай тескери жагы жок. Аны туура түшүнүш керек жөн гана.